Uğarman kulak sizde. Assalamu alaikum Ustaz. Ve aleyküm esselam ve rahmetullah berekatuh. Palestina turabı so'rab bereyin dedim men. Politsiya? Palestina. Ha, Palestina. O Palestinaga qanday Amerika başkarıp turat, qanday sebep menen al kol koyup ушундай иштер кылып атат. Жана биз азыркы Palestina мусулмандарына кандай иретте жардам бере алабыз? Алардын саясий административдик жайгашуусу боюнча, анан ошол эле убакта булардын саясаттагы орду боюнча албетте узак сөз көп. Мен өзүм чоң саясатчы эмес болгондугум үчүн мындай бир көп нерсе айта албашым мүмкүн. Бирок мен так билген нерсе, азыр сиз жана мен колубуздан келишинче чын ыкластан дуа кылуу менен жардам бере алабыз. Анан эми кечеги мусулман өлкөлөр чогулуп, жанагы ошол алардын борбор шаарын Америка айтканын тааныбайбыз, анан биз башканы тааныйбыз, башка түкүн деген сөздөр кайсы бир деңгээлде популисттик кадамдар деп айтсак дагы туура болот. Анан эми андан дагы мындай бир тогураак мындай дипломатиялык кадамдар болуп, маселе мындай бир жакшыраак чечилиш керек деген үмүттөмүн. Бирок бул ушул жанагы мусулман өлкөлөрдүн жетекчилерине тиешелүү маселе. Пайгамбар алейхиссалам осуятында келет, ушундай бир күн келгенде мусулмандар алардын аздыгынан кор болбойт, балким булардын иманын төмөндүгүнөн жана ынтымагынын жоктугунан гана кор болушат деген осуяты бар. Алардын бардыгы уйдун куйругун кармап дегени ошол жанагыдай дүйнө топтоп, ошол бир жашоого мындай азгырылып кирип кетип, акыретти издебегендиги үчүн булар көптүгүнүн болсо дагы көптүгүнө карабастан кор болуп калат деген маселе мына ушунда турат. Албетте биз дуа кылабыз, мусулмандардын башына Кудай Таалам күч кубат берип, биримдик берсин. Ошол жерде кордук көрүп аткан, зордук көрүп аткан, зулумдук жеп аткан мусулман бир туугандарга Кудай Таалам жакшылык берсин деп тилек кылабыз. Албетте биздин дагы вице-премьер-министрибиз барып, Шадиев барып катышып келди, урматтуу бир туугандарым, Истанбулга, анан эми Анкарага. Мен ойлойм, дуа кылып турса жакшы болот бардыгы деп.